Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler. Jana Baytөгүн algatалчылары. Бүгүn 29 январь 2024 жыл тугандар. Биз Жалал Абад облусундабыз. Жалал Абадта Тайгараевга келдик. Тайгараевда мына ушул жерде сатылуучу үй бар экен тугандар. Мына ушул Сабиров Төрөмат көчөсүнө келесиздер. Көчөсүнө келгенде эле мына ушул жерде Поскай деп коет. Жакшы билесиздер. Жалал Абадтар жакшы билет. Мына ушул жерде Поскай деп аталат. Поскайдан эле бул жака Сабиров Төрөмат көчөсүнө карап түптүз 1,5-2 километр жүрсөңүздөр ошол жерде сатылуучу үй бар экен тугандар. Ошол үй боюнча көрсөтүп маалымат беребиз. Видеону агына чейин биз менен чогуу болуп, баардык бир туугандар лайктан басып коюңуздар. Ар бир инсан жакшы ушундай үйлүү болушка Алла Таала насип кылсын дегендер бирден лайктан басып коюңузsun туугандар. Анан Жалал Абадта билесиздер, бул жерде мына ушул светофор турган жерде жакындатып коелу. Светофор турган жерде дагы мектеп бар жанында. Орус мектеп, кыргыз мектеп, бала бакча барына жакшы жерде, жакын жерде. Анан мына ушундай тазалыктагы бар, бүт тазалыкты караган транспорт кызматы дагы бар экен туугандар. Андыктан каналга катталыңыздар, буюрса үйдүн жанынан маалыматын берели. Туугандар, жанагы айткан көчө менен 2 километр түз жүрүп келгениңиздерде мына ушул жерде конечка 112-нин конечкасы болот экен. Конечкага келесиздер. Келгенде эле мына ушул Котуркаман көчөсүндө, Котуркаман жерде жаңы чегинде сатыла турган үй туугандар. Мына ушул ортон көчө менен эле келгениңиздер. Мына ушул үйгө келесиздер туугандар. Үй боюнча катар маалыматын берели. Жалпы аянты 7 соттук болгон жер аянты менен туугандар. Үйдү чекесинен көрсөтөбүз. Үйдүн размерине келсек 13кө 11 болуп салынган үй туугандар. Көрүп атасыздар. Үй жакшы проектте салынган үй экен. Азыр үйдүн ичине дагы кирип көрсөтөбүз туугандар. Эң эле биринчи баса белгилеп айта кетчү нерсе, мына ушул жерде астынан подушка куюп, андан кийин үстүнөн дагы фундамент куюп, мындай кылып жасалган экен. Көрүп атасыздар, сырткы косметикасы эле бир аз калыптыр. А так калган жагы ичи өтө сонун болуп бүтүптүр. Буюрса чекеден кирип көрсөтө беребиз. Эшик бронированный эшиктен коюлуптур, глазок бар. Негизинен ичине кирсеңиздер дагы мына жерде прихожкага киргенде бул жерде азырча мына гипсокартон менен бир аз эме болуп туруп, ушул прихожка эле калыптыр. Анан ичине кирип көрсөтөбүз туугандар. Ичине кирсеңиздер бул жагын өз заманбап кылып, өтө сонун кылып жасап коюптур. Потолокторун да караңыздар, мыкты деңгээлде жасалган. Бүт эшиктери дагы кенен, бардык жагы сонун болуп жасалыптыр. Ортодогу прихожкасы дагы аябай кең эле. Келсеңиздер, ар бир бөлмөгө өзүнчө эшик коюлуптур туугандар. Анан негизинен эле абою, потологу, астында килеми бардыгына төп келип жарашкан үй экен туугандар. Анан бул жактан бисмилла деп оң жактан бөлмөдөн кирип көрсөтө беребиз. Бул жагы ичинде зал аябай кең эле, терезеси дагы чоң, күн жаркырап тийип турган үй экен туугандар. Көрүп атасыздар. Потологу дагы келишкен. Дубалдары, негизинен мындай обойлору, бардык стилдери, дизайны дагы өтө мыкты деңгээлде жасалыптыр. Көрүп атасыздар. Негизинен эле үйдүн шарты, абалы өтө сонун. Бул жагы таза бардык шартты кылыптыр. Анан бул жактан экинчи эшикке киргенде бул жагы кухня туугандар. Кухняга кирсеңиздер дагы кухнянын негизинен көрүп атасыздар. Бардык бул жагындагы кухнянын дизайнын өтө сонун келтирип салыптыр. Потолокторун дагы, обойлорун дагы төп келишип, сонун болуп салынып тургандар. Анан дагы бул жерде айта кетчү нерсе, үйдөгү бардык эмеректер, телевизор, холодильник, кухня шкафтар, паластар бардыгы калат экен, килемдер. Үйдө эмне болсо бардыгы калат дейт. Мебелдерден. Анан негизинен эле мына үй 2022 жылы бүтүптүр. Туп-тура 1,5 жыл болуптур. Мына ушул килемдери дагы калат дейт. Бул жаңы, бүт бардыгы жаңы алынган. Үй бүткөндө эле жаңы алып салынган дейт. Анан бул жактан бүт отопление коюлган экен. Мына отопление мына жерден от жагасыздар. Отоплениега бардык шарты каралган. Жагасыздар, бүт бөлмө ысый турган кылып шарт кылыныптыр. Эшиктери дагы аябай сонун. Негизинен көрүп атасыздар, ар бир жерге мындай батарейка коюп, үйдүн жылуулугун дагы караптыр. Азыр үйдүн ичи дагы аябай жылуу, кенен батарейкаларын дагы көрүп атасыздар. Анан бул жагына келсеңиздер,
Бул жагы душевой туугандар. Бир эле жери калыптыр. Дубалга кафе жабыштырам деп жакшы кылып өзүм жабыштырам деп аттым эле, бир аз убакыт болбой туруп калды дейт. Анан бул жерде дагы полный мына шкаф, бүт ванна, стиральный машина, бул жерде бүт раковина полностью ушул жерде калат. Эмне болсо калат дейт туугандар. Ушундай алып эле жашай турган үй экен туугандар. Андан кийин мына ушул жагында дагы спальнинин дагы ичин көрүп атасыздар. Ичи дагы аябай сонун, уютно жашай турган үй экен туугандар. Потологун дагы караңыздар, дизайндарын өтө мыкты келтирип, сонун кылып жасап коюптур. Өзүңүздөр да көрөсүздөр туугандар. Мына ичи дагы кенен болгон. Бул жакта дагы полный эмне болсо бардыгы калат дейт туугандар. Анан ортолукта дагы өзүнчө бир чоң күзгү көрүнүп турганга мыкты жерден. Анан бул жагында бөлмө детскийге кирген бөлмө туугандар. Ичин дагы көрүңүздөр. Үйдүн ичи бул жагындагы аябай кеңири. Бул жакта дагы мына диван, бул жакта бүт сандыктары, кроме мына төшөктөрдөн башкасы калган бардыгы ушул жерде калат дейт туугандар. Андан кийин азыркы сырткы жагында көрсөтөлү. Үйдүн жалпы аянты 149 квадрат метр экен туугандар. Азыр эми сыртындагы чыгып көрсөтөлү. Сыртында жерин дагы көрөсүздөр. 7 соток аянтын айттык. Азыр дагы сыртынан көрсөтөлү. Үйдөн чыкканда эле алды жагынан көрүп атасыздар. Бул жагында дагы кенен местасы бар. Бул жагында границасы бардык соседтер менен коңшулар менен такталган. Анан ортолукта мындай көчөттөр дагы эгилиптир. Жаңы эле эгилгендей 2 жылдык болуп калган көчөттөр менен. Плюс жанында мындай чаркар сарайы менен бүт шарты кылынган. Тегерегин тосуп туруп эле үйдүн көрүп атасыздар. Айник терезелери дагы кеңири, пластиктен мыкты болуп салынган экен. Бираз ушул косметикасын эчсеңиздер, үстү көрүп атасыздар. Чесма пояс полный куюлган, фундаменти бекемделген, жыгачы дагы жаңы жыгач менен, плюс мокрый асфальт тинеке менен жабылган үй туугандар. Мына ушул үйдү көрүңүздөр, сиздерге сунуштайм. Аябай сонун, ичинде бардык шарты менен салынган үй экен туугандар. Мына ушул үйдүн баасына келсек, жакын жерин айтабыз туугандар. Болор баасын жакын. Аз-маз кеми бар дейт. Буюрса 4,5 миллион кеми бар дейт туугандар. Аз-маз. Өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экранда кагабыздын WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот туугандар. Бүгүн биз мына ушул Тайгараевда сатылуучу мына ушул үй боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.